Маалыматтуулук күн сайын ыкчамдоодо, аны менен катар эле уюлдук телефон аркылуу байланышып, жакыныңыз кырсыкка учурады, тез акча которууну, банк кызматкерлери болуп, атыңыздан акча алуу, жарандык паспортту сүрөткө тартып жиберүү деген өңүттөгү чалуулар аркылуу акчасын алдырып, зыян тартып жаткан жарандар арбын болууда. Демек, белгисиз жарандан келген маалыматты чын же жалган экендигин тактоо бул алданып калуудан улак болуунун жолу. И картасынын аркасында сүрөткө тартып жөнөтүп жүргөн. Ошол менен ичиндеги 50 000 акчасын алып койгон. Ошол учурда финансылык дагы жапа чегүү, ошол учурда моралдык да жапа чегүүгө дуушар болуп атышат да. Ошондой маалыматтардын курмандыгы болуп калбаш үчүн бүгүнкү семинардын пайдасы абдан жогорку деңгээлде болду десем болот. Ошол маалымат келгенде анын чын төгүнүн аныкташ үчүн мынакей өзүнүн баягы белгилүү бир тиешелүү сайттар бар экен, ошол жактарга кирип, ошол жактарга маалымат жөнөтүп, анын чын төгүнүн аныктаганга дагы мүмкүнчүлүктөр болду. Эми ушул биз бүгүнкү семинардан алган тажрыйбабызды биз да жакындарыбызга, баягы WhatsApp'тагы группаларга, айылдаштарга, кошуналарга дагы билдирип, жөнөтүп, медиа сабаттуулук боюнча ушул башка жарандарга дагы маалымат таратышыбыз керек. Мамлекеттик кызматкерлер массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен биргеликте өткөрүлүп жаткан мастер-класста кастык тил сөздөрдө көбүн эсе туура эмес болуп чыгып келет. Маалыматтын чын төгүнүн билип, анан тыянак чыгаруу зарыл. Бул нерсени атайын роликтерин жасап берсеңиздер, биз көбүрөөк эл менен иштейбиз. Бул нерсени элге жайылтууда ар бир адамга жакшы нерсе болот экен. Бүгүнкү күндө алданып калып канча адамдарыбыз кредит алдырылып калып атат. Андан сырткары жанагы үй бүлөлүк жактан жабыркап калып атышат, ар түрлүү коркутуулар психологиялык жактан. Бул нерсе бул ар бир адамга керек нерсе. Бүгүнкү күндө биздин ар бир жарандарыбыз да кол телефондорунан гана алданып, азыр жогоруда токтолуп кетпедикпи, карталарын билбестен эки жагын тең тартып, карталарын акчаларын алдырып коюп атышат. Бул нерсе бүгүнкү күндө керек. Бул медиа сабаттуулук, бул медиа сабаттуу болуш ар бир адамга бул керек нерсе экен. Коом үчүн мындай мастер-класс керек. Анткени маалыматтуулуктун ыкчамдыгы өсүп барууда, бирок терс жактарын пайдаланган алдамчылар да өз кызыкчылыгын көздөп, жарандарды алдоого алуу туура эмес. Жабыр тартпоого ар бир жаран өзү да маалыматты тыкыр карап, тез жыйынтык чыгарбоо керектиги айтылды. Мындай окутуулар кенен чөйрөдө өтүүнү катышуучулар сунушташты. Маданият жана спорт министрлиги тарабынан уюштурулуп, ошондой эле караван проектиси менен жамааттык медиа, интерньюс колдоосунда бул иш-чара уюштурулуп жатат, мастер-класс. Негизинен бул жерде медиа сабаттуулук, ошондой эле кастык тили боюнча пикир алыштык. Ошол боюнча кызматкерлердин арасында аябай кеңири таралган маалыматтарды билишет. Ошол менен эле биз кызматкерлердин медиа сабаттуу экенин дагы бир жолу билдик. Бул жерде негизинен бизге элге өтсөңөр деп көбүнчө суранышты. Бул маселени дагы көтөрүп, эл менен өткөнгө аракет кылабыз. Бул мастер-класс мамлекеттик түзүмдөрдө сыйчыл ой жүгүртүү, медиа сабаттуулук жана санариптик коопсуздук жөндөмдөрүн мындан ары да кеңири жайылтууга өбөлгө түзөт. Мындай окутуу Кыргызстандын 7 дубанында тең колго алынган. Барчына Жанзакова, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал Абад шаары.